Men Özөкмүндө айткан себебим биз эмес, Манас ата Өзөктө. Кут Манас атанын куту. Биринчи келген убакта кыргыздар дүңгүрөгөн дейт, көрсө дүңгүрөгөн нерсеси бири кетип Кытайга, бири кетип Иренге, Сереге ушундай деп айтылат го. Мына ошонун баары чогулткан экен. Манас атанын биринчи куту. Ана бул куттун беги отургузуп койду мени баягы. Хоть мен бул жолдо болбосом да. Себеп дегенде Манас атанын экинчи куту силер ошол дүйнөгө кыргыздар дүңгүрөйт. Буну кыргыздар өзү эле дүңгүрөсө деп ана ошону кармап бер дегенде мен ойлоп турмун, көп болсо 10 күн кармайт экем да. 10 күн магазиндеримди жаап, арак сатчумун да, арактанып сатпай. Азыр карасаң 15 жылдан ашып кетти. Биринчи киргизет экен, анан киргизгенде дардеше жетелеп атып сени көндүрөт экен да. Азыр ал убакта будан бир 5-10 жыл мурун өкүнчүм да. Элдей болуп өзүм бизнесмен баламын. Акылым укмуш жетет бизнестин баарына жазгангачы. Неге мен бул жака кирип алдым дешим. Балдарды көрүп, элди көрүп. Элти менен жиптердим деп атса. Азыр наоборот. Туура кирген турбайм. Эмесе мен деле буларда калып калмак экен деп. Избранный экенсиз. Избранный деп да айта албайм өзүмдө, но фак ушул кызмат кылыш керек окшойт. Биздин үй бүлөгө бул. Биле мага эмес Жаншакем да ушундай байышты өлгөндөн кийин аткарды жумушунчу. Хоть тирүүндө ал мойнуна албай жүрдү, бирок өлгөндө анын рухун жибербей асманда кармап турду да. Асманда кармап, анан ошол 7 күнбү, 8 күн ошол иштеди, аткарды. Таң калдым да, байыштыкы такыр башкача болду да бизде. Алабыздачы. Ал улуу агаңыз беле? Жок, Жаныш байыш эки агам да. Эгиз экөө? Жок, эгиз эмес, бир удалар да. Анан кийин канча 4-төйүн 5-тен менмин. Анан ошол негизги нерсе, ошол кызмат ошондо окшойт го, себептен бир кореец кирип, кореец аял. Биз алам менен иштейбиз, энергия менен иштейбиз дегенден келгенден мен айтып берсем, живой күлүп кетип калган да. А менен кыргыздар иштейт экен, жалаң атактуу көз ачыктардын баары. Анан ала кетип калышкан. Кийин ача биз бир иштеди кылып келгенден бир барак кагаз алып келип бага карматты да. Анан кармасам кечирип кой дейт мени. Анан жок, мен силерди эмне кечирсем, вот биз ушундай иштерди кылчык деп ошондой айтып атат да. Это реально болгон окуя. Реально да айтып атат да. Биз ушундай иш кылчык эле, анан силер келип ушундай жазай баштаганда биз ойлоп как откуда это? Деп биз силерди самопальчик деп койгонго жанагындай. Ошондой ойлогонбуз дейт да. Анан биз аламга суроо салып туруп, булар ким деген суроо бергенде алам бизге жооп бербей койгон дейт. Анан качан биз бир ишти талаштай аткарып келгенден кийин анан буларга калем ал деп сапалда жаздырыптыр. Жаздырган жери ошол убакта мен таң калам, ошондо эки барак кагаз экен, алып келип мага берди. Башында мынтип жазып жүрөт да. Биз ааламдан келгенбиз. Ой окуганга мергенбиз. Ордо кала Бишкекке кут орнотуп келгенбиз дейт. Жаныш байыш жөнүндө жазылат. Болору, келери бүт жазылып, ошо айтылып, анан буларда жүк жок да. Ала мынтип коюп анда. Андан бакыттын келери мен жазып жүрөт да. Элдин жүгүн көтөрөт деп. Элдин жүгү мен анда түшүнчү эмес экем. Көрсө азырда көтөрүп жүргөн бүт элдин жүгү экен да. Мына ошо элдин жүгү оор болбосун деп биз көтөрүшүп келебиз деген бул колдошулар экен да, ошо периштелер билбейм. Ошо үчүн эки барак. Анан келип кечирим сурап, анан ошолор бизге тапшырып кетти да. Окубалы Байбай тагы. Ушундай да болобу депчи, ал убактагы ишеним, ал убактагы бизди ишенбей өчүрүп. Ушундай кайсы жыл болуп атат бул? Башкача болчу, я. Кайсы жыл болуп атат? Бул өзү бул жерге бизди отургузганы багы эң бир улактан башталды да. Улакка мен кирдим, анан улакта неме эттим, анан улакка балдарды чакырдым, анан мен Манас ата эл Манасты көрөт го, мен Манас атаны эмес, боз үйдү көрдүм да, асканын башында. Бул кимдики десем, Манастыкы да барсам болобу, болот дейт. Ким жооп берип атат билбейм.
ошентип эң биринчи мен ошол жерде киргем да. Мгм. Түшүнгөн эле эмес манастаге боз жүйүп агам деп кирип атат деп. Көрсө ошо биринчи кадам ошолдо мен улакты баштаганда бул 95, 96, 97, даже 2000 жок экен. Эшик ортодо айланып отуруп, анан 2007-жылы, по-моему. Анан мен кабыл алып турдум да муну. Мен 2004-жылы келгенде сиз бизнес кылып аткансыз ошо. Турт чыгарып. Ошондой эле 2007-жылы анан Жаныш келет экен, Жаныш чакыртат экен. Мен примерно билгенчи. Ушундай болуп атат жол дейт экен. Жок, биз жалда жолчук. Жалдан анан көздөрү өгөрүлүп, кыздардын баары качып бир киши келип атат да. Анан мен баары түндө жатып арге. Кандай эле силер көрөсүңөр деп. Анан мен өзүм көрдүм да. Анан деген коркуп калдык да. Анан биз сатып бизди коркутупту да, короче. Баягы этаждан андан чыгарыш керек экен. Аябай сонун болчу да. Полный менчик. Анан коркконуштан анан чыгып анан кондитерский да. Кондитерский объявление анан бул 77 келип атпайбы. Лоберде булар бар заранее эле неметип койса керек да, программага койса керек. Анан келип калат, ошодон кийин анан бияка келдик, көп болсо 1 жыл иштедик, 2 жыл иштедик, 3 жыл иштедик. Анан эле башталды да. 77 деген значениесин эмне дедиңиз эле, унутуп калыптым ошону. 77 деген бул сан биздин жашообуз 77ге байланып турат экен вообще ааламда. Жети таң, жети неме дейт го. Анан 3-7 болгондо бул Кудайдын сознаниясына өтүп экен. Именно 3-7 ушерде экен да. 3-7 2-7 ушерде, а 1-7 жазып аткан кагаз менен берет экенбиз. Ошентип бega келип кеткен киши Кудайдын 3-7син алып, ата тегенин баарын Кудайга киргизип, мисалычы, улуу биримдикке же улуу бүтүндүккө киргизишмейт. Ошондо мына кутурдуга келип тымыр чыйдырып аткандардын бардыгы өздөрүн тазалап атабы же ата тегин тазалап атабы? Ата тегин өздөрүн полный өмүр дарагын тазалабыз. Керемет кызмат. Рахмат, Бакбеке. Эле баары эле кызматы болсо керек. Негизи десеңиз, случайность не бывает. Случайность не бывает. Эч ким случайно келген жок да бул жашоого, именно ушул убакта өткөнлүк эсте. Бирөө толка бир гана нерсеңиз бар экен. Эч карага да кызмат кылгандар бар экен, акка да бирок кылып атканды билбеген мынан көп экен, кайжыга кылып атканчы. Жүрөбүз баары өзүнүн үстүндө. Качан гана биз өзүбүздү тааный баштагандан буларды баары биле баштайт экенбиз да. Ак эмне, караш эмне, көк эмне, сери эмне депчи. Ушинтип анан жан дүйнө ачылган өзү тааный баштагандан кийин кызмат башталат экен да. Ага чейин кызматты кылып атабыз, сен деле бу деле билбейчи. Себеби биз энергия бөлүп чыгарып атабыз да. Бирөөбүз жакшы, позитив, постоянно позитив бөлүп чыгарабыз. Бирөөбүз кепчү. Потому что биз энергия болгондон кийин ал энергиянын потреблениеси бар да. Бирөө эле потребление кылат да. Бир жагы Кудай потребление болсо, бир жагы кара күчтөр. И вот так мы живем. Бул дагы кызмат. Бул дагы кызмат. Конечно, кызмат. Биз энергия болгондон кийин бөлүп чыгарып атабыз да. Касиет деген сөздүн өзү күч деген сөз. Касиет десе бир курал эмес. Адамда күч, кандай энергия бөлүп чыгат. Бирөө 200 ваттык чыгарса, бирөө 1000 киловаттык, бирөө 10.000 киловаттык дегенде күч да. Сонун керемет. Сиз менен көптөн бери жолугушпайт, мен көп жаңылыктардан калып калгандай эле болуп калыптырмын. Ушундай сезилип атат да мачы. Көп жаңылыктан калгандай. Кызыктуу. Негизи ар бир күн эле эме болот атпайбы? Кызыктуу, ар бир күн эле өзгөрүүгө алып барат атпайбы? Ар бир күн башкача болот, сен прав. Бүгүнкү күндү ушундай. Саат эмес, мүнөт сайын өзгөрүп жүрөт. Чоң рахмат. Жакшы өзгө да. Кызматыңызга рахмат.